Тажикстанда чегиртке каптаган аянт 87 000 гектарга жетти. Тажикстандын Айыл чарба министрлигине караштуу чегирткеге каршы күрөшүү боюнча экспедиция мекемесинин адистери быйыл өлкө боюнча чегиртке каптаган жерлердин жалпы аянты 115 000 гектарга жетиши мүмкүн экенин эскертишүүдө. Алардын айтымында бул былтыркыга салыштырмалуу 13 000 гектарга көп болот. Азыр айыл чарба жерлеринде дары чачылып жатат. Чегирткеге каршы күрөшүүгө ондогон техника, аэрозол станоктору жана башка каражаттар тартылды, деди мекеме жетекчисинин орун басары Ахматжон Моминжанов. 25 майда өлкө президенти Эмомали Рахмон чегиртке көп каптаган Хатвон облусундагы Пиянч районунун жетекчиси менен телефон аркылуу сүйлөшүп, айыл чарба жерлерин дарылоону күчөтүү тапшырмасын берген. Чегирткелер тажик дыйкандарына канча зыян алып келгени боюнча расмий статистика жок. Өлкөнүн айыл чарба тармагы жыл сайын жаз жана жай мезгилдеринде чегирткелерден жабыр тартып келет. Маалымат булагы Евразия Today KG сайты.